Сознание — это то, что есть сейчас в нашей жизни. Вот аргим өзүнүн сознаниясына карап, өзүнүн ошол уровень жашоосу ошондой болот да. Сознаниеде эмне бар болсо ошол нерсе болот азырча. Если азыр биздин сознание, подсознание деп бөлүп атабыз, сознаниеге келгенде биз сортировка кыла алабыз зато. Бул эс, акыл, ой, ушул нерсенин баардыгы сознание турат да, анан уккан нерсенин баардыгын айынан бизге уровень жашообузду өзү сортировать этип атат экен. Ой бөлүп атат да, биз ой контроль кылбай турган болсок, барып подсознание кирип кетет. Азыр так, мындай кылып көрсөтсөм окшойт. Мындай болот да, адам мындай вот так вот. Адам анда жайгашкан болсо, адамдын башын айтайлы, анан баш. Экраным фронтальный болуп атат го. Адамдын башы 25%, если ойдон турса, сознание. Калган 75% бул подсознание. Бул кандай роль өнөт? 25% сознаниянын бул биздин уккан сөздөр, кулак аркылуу уккан сөздөр, көргөн көзүбүз аркылуу көргөндөр. Контакт это биздин башыбыздагы. Биз өзүбүздүн сүйлөгөн сөздөр аркылуу болот да. Ошон үчүн бардык болуп аткан нерселердин бардыгын адамдар көп сүйлөйт. Ар нерсени сүйлөй берет. Ошонун баардыгына ишене турган болсо, бизге ушул подсознание кирип кетет. Подсознание бул уже все адамды уже калыптанышына жардам берип атат да, калыптанат. 75% бул подсознание. Подсознаниеге кирген нерсе уже аткарыла берет. Потому что подсознаниеде слово размышлять эткени, ойлогону, андай функциялар жок. Подсознание только аткарылат дагы, биздин жашообузга баардыгы аткарылып келе берет. Мисалы, подсознаниеге мындай кирип калган болсун, бизге. Ош, мисалы, Кыргызстанда акча табууга болбойт, Кыргызстанда жашоого болбойт, акчанын баардыгы акча табыш үчүн бир жакка барыш керек, башка өлкөгө барып иштеш керек. Россияга, Англияга, каяктарга, Америкага кетип атышабы. Ошондой дей турган нерсе бул адам өзү айтып же угуп ошону айынан ишеним менен пайда болуп калып туруп, подсознание кирип калган. Ошон үчүн жашоосу дайыма ушундай болот. О Кыргызстанда эч качан акча табууга мүмкүнчүлүк жок болот бул адам үчүнчү. Анан кийин мындай нерселер бар го. Постоянно адамдар жок да, менде жок да деген сөз жакшы көрүшөт да. Ал нерсе жоктун айынан жок деген адамдыкка эч качан болбойт деген сөз кыргыздарда калып кеткен. Ушул адамдын ишеними кандай болсо, ушул нерсе болот да. Подсознание бул только аткарат. Уккан нерсени, биз ойлогон нерсени мындай карап туруп, сортировка кылып киргизбей да койсо болот. Аны азыр кантип ой контроль кылып кантип киргизбей коюшту айтамын. А бул жерде подсознание уже киргенден кийин уже все, ушул нерсе аткарыла берет. Биз буну контроль кылып алмаштырсак болот. Себеби ойго келген нерсени ичинде мындай нерселер бар. Бизге установка болуп калган нерселер бар. Установка деген сөз уже установлено, уже ишеним ушундай болуп калган. И бул уже биз установканы алмаштырмай сайын программа болуп калган да. Бизге ошон үчүн перепрограммирование керек. Перепрограммирование. Первый раз это сразу непонятно болот. Буну постоянно кайталап турабыз да. Программа кирип калган. Биздин флеш-картадай, как будто компьютерге кирип калгандай, флеш-карта болуп калгандай кирип калган программа уже кандай деп калган болсо, жок деген сөздүкү жок болуп калган болсо, ошого ишенип калган. 25% дегенибизчи? 25% бул сознание, ушинтип сурап турсаң, тоже удобно болот экен. Сознание бул 25% то, что мы размышляем, мы можем слышать и мы можем регулировать. Алмаштырсак өзгөртө алабыз да. Биз 25% бул сознаниеге. Сознание эмне бул? Уккан нерсеничи мынтебиз да биз. Мына уккан нерсени тип, кулагыбыз менен уккан нерсени ойлонуп, башыбыз менен ойлонуп туруп. Анан бизге мынтип угатам да менчи кечеде. Карылык келди да уже 50ден ашкандан кийин болду, эми биздин жашообузда ушул деп ушуга ишенген адамдыкы ушундай эле болот да. Эми биз эмне үйдө эле отуруп, небере карап эле ушинтип жашашыбыз керек дейт. Мен 60-70 адамдарды активный образ жашоо менен жашаганды билем да мен. Карылык келди деп кабыл алган нерсе, мына подсознаниеге кирип кеткенден кийин уже все. Ушул эле нерсе болот, ал действительно отуруп калат.
ал эмнеге ишенди, ошол нерсе аткарылат да. Сознание бул биздин ой жүгүртөбүз, ой контролду азыр мындай келатканда азыр кантип программаны алмаштырууну үйрөнөбүз да азырча. Биздин оюбузга мындай келип калышы мүмкүн да. Каерге барбайын, менин ишим жүрүшпөйт. Каерге барбайын,